Assalamu алейкум жалпы көрүүчүлөр, силер менен Чебер бул каналы. Бүгүн сиздер менен ушундай кап тиккенди үйрөнөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар жана да бизди колдой иретинде биздин каналга каттала кетиңиздер. Бизге керектүү кездемебиз бул квадрат 20 сантиметр бул тарабы, бул тарабы деле 20 сантиметр. Квадрат кылып кыркып аласыздар. Мен бул бүктөлгөн бир тарабы кыркылган эмес. Силер кыркып деле тиксеңер болот. Мисалы үчүн ошондо кыркпаганында бул жагы 40 сантиметр, а бул тарабы 20 сантиметр. Бүктөгөндө эки тарабы бирдей эле квадрат. Жана бизге төйнөгүч дешти беле комментарийде. Ушундай төйнөгүч керек, жана ушундай зажигалка керек. Бул жок болсо күкүрт деле боло берет. Жана лентанын узундугу 60 сантиметр. Азыр сантиметрлерин да жазып коёмун. Эгер силер кааласаңар, ушу лентанын ордуна ушул өзүнүн кездемесинен да тиксеңер болот. Окантовкага окшотуп өзүңөрдүн идеяңарды кошсоңор болот. Биринчи биз бул туурасын тигип алабыз азыр. Бул жака ачып туруп, сразу бул тарабын да тигип алсак болот. Закрепка беребиз. Бир кол менен тиккен үчүн мага эмнегедир неудобный болду. Эми мындай кармайсыздар дагы кичине бүктөйбүз. 0,5ке жетпеген же 0,5 деле бүктөсөңөр болот. Кийин дагы бүктөйбүз. 1,5 сантиметр болсо болот аралыгы. Муну эми тигип алабыз айландырып. Мынакей мен тигип алдым. Мынакей көргөнүңүздөрдөй мен тигип алдым. 1,5 сантиметр кылып. Тордо анча көрүнбөйт экен. Сиздерге кандай көрүнүп атат билбейм. Эми мына эки бурчу бар тигилген. Эки бурчуну аласыздар дагы. Муну ачып ошондо бир бул жагынан бир мынча пальчик жанынан тигебиз. Ошондо бул жагынан 1,5 сантиметр калтырышыбыз керек. Мынакей мен кыркып алдым. Эми бул жерин кыркып салабыз, ашыкчасын. Экинчи жагын дагы ачасыздар дагы, мынакей. Ушу жерин ачасыздар мынтип. Мына бурчу чыгат, 3 бурчтук бул. Эми бул тарабын мындай алып тигип коебуз. Мынакей тордо жаман бүктөлүп калат экен, закрепка бергенде, өтө катуу бергенде. Эми мунун да ашыкчасын кыркып салабыз. Мынакей достор, бүттү. Эми оодарабыз. Мынакей бурчтары чыгат. Эми мунун так ортосун табасыздар дагы. Мына сумкага окшоп калды. Буга косметичка деле кылып алсаңар болот, кааласаңар. Бирөөсүн гана кыркып
Açып alabыз. Кичине эле ачыңыздар. Мынакей. Тешик кылдым. Эми бул лентабызды алабыз дагы. Эки тарабын байлайбыз. Ушинтип. Муну силер заказга деле тиксеңиздер болот. Мисалы үчүн азыр тойлорго деле мындай подарка берип жатышпайбы? Ошолорго мындай ичине буларга конфет салып койсо болот, белек катары, да башка нерселерди. Мындай лента менен аябай сонун көрүнөт. Назик болуп. Жана өзгөчө да болот. Кааласаңар силер мындай кездеме мындай көрүнбөй турган кездемеден тиксеңер да жашынакай чыгат. Ичинде эмне бар экени мындай алган адамга кызыктуу болот. Интересно, эмне бар экен деп. Ошол мынакей өткөрүп алдык. Уже биздин кабыбыз бүтүп деле калды. Аябай кооз чыгып атат мен үчүн. Эми зажигалканы алабыз дагы. Ой. Этият болуңуздар, колуңуздарды күйгүзүп албаңыздар. Кайчы менен ондайларды кыркып, ашыкчаны атак күйүп кетет экен. Болду. Мен бир видео киргизген элем резинка боюнча бизнес идея деп. Азыр чындыгында үйдө отуруп тиккен эжелерибиз аябай көп. Мен деле ошолордун катарына кирем. Кантип сатам деген аябай көп суроолор келди. Каяка өткөрөм, бул өтөбү депчи. Азыр интернет өнүккөн заман, мындай интернет, мисалы үчүн Instagram, TikTok ошолорду курстарга окуңуздар дейт элем. Мисалы үчүн силерде өнөр бар, колуңардан баардык нерсе келет, мисалы үчүн тиккен. Ошол өнөрүңөрдү интернет аркылуу саткыла дейт элем. Башка мамлекеттерде, мисалы үчүн жакын эле Казакстандарда азыр интернет менен заказ берип, интернет менен иштеп калышты да. Ошондуктан силер дагы кааласаңар ошо интернет аркылуу да сатсаңар болот. Жашынакай кылып видеолорду, сүрөттөрдү жүктөп койсоңор, мисалы үчүн баарына жакса алат. Ошондуктан каяка сатам, эмне кылам деп ойлонбоңуздар. Жөн гана аракет кылыш керек. Менде ушундай резинка бар эле. Мынакей аябай кооз көрүнөт. Муну азыр примерно кылып эле ушунун ичине салып, мынакей. И буну мындай байлап коебуз. Мынакей эми байлап коебуз. Муну биринчи теңдейсиздер. Тартып туруп, мынакей ушу тең. Муну жашынакай кылып байлап коебуз. Мынакей. Ушул менен бүттү. Эгерде видео силерге жаккан болсо, пайдалуу болсо, лайк баса кетиңиздер жана комментарийге өз ой пикириңизди жаза кетиңиз. Жана да бизге эң чоң колдоо катары бизге кат алып кетиңиздер.